спорттун грэпплинг түрүнө болгон мамиле кандай жасалып жатат? Мүмкүнчүлүктөр кандай түзүлүп жатат? Азыр эми башталды да. Эми секен мамлекетибиз Садыр Кулкожоев, Кыргызстан президенти жакшы неме кылып, Ош областка колдоо көргөзүп, бизде неме кылды. Эми Кудай кааласа 14-июнда турнир өткөзөбүз. Жакшы ошо международный турнир өткөзүп, турнирде спортчуларды чакырабыз. Кудай кааласа кечээ Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды айттык, чакыруу бердик, бардыгына чакыруу берип, ошо залда күтөбүз. Жакшы спортчуларды күчтүү суутсун, ал жерде медаль, алтын медаль коебуз, Кудай кааласа ремендерди коебуз. Баракелде. Жаш спортчуларга, анан жаш мектепте окуп жаткан окуучуларга, жигиттерге, мектепти бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөргө кандай кеп кеңештерди беребиз? Мен эми ошо азыркы бүтүрүүчүлөргө как раз айтарым, окуш керек главныйчы. Окуш керек. Анан кийин убакыты болгондо 1 саат, 2 саат маалы залга барып, машыгып, тренировка кылып, убагында кайтып, адам канчалык көп чарчаса, адам чарчаганда ошо адам эс алат да, анан кийин окуш керек. Анан окугандан кийин баягындай залга барбай же тренировка кылбай ата-энелер залга жөнөтсө, бала эс алат да. Эс албаса анан кийин көчөгө чыгып кетет да. Мисалы интернет, компьютер клубка барат, досторуна барат. Досторуна барышы мүмкүн. Ойнап келиши ар кандай ошо. Мыкты сон. Мелисбек мырза, жалпы көрөрман досторубузга биздин кичинекей спорт жаатында ийгилик жаратам деп изденип жаткан кичинекей бөбөктайларыбызга, мындан сырткары мектеп окуучуларына, студент досторго, жалпы жигиттерге мыкты сон кеп кеңештерди берип өттү. Ар кандай энергетик же болсун, мындан сырткары чылым же болсун зыян алып келчү адамга, ден соолугуна терс таасир тийгизчү нерселерден арылып, көбүрөөк спорт менен күнүнө жок дегенде бир 2 саатыңыздарды арнаңыздар деп жакшы сөздөрүн айтып өттү. Келиңиз. Энергетик жөнүндө сүйлөп калдыңыз. Көбүнчө азыркы спортсмендер энергетик жөнүндө реклама кылышат. Баягы бойдун ичинде ичип, энергетикти ичкиле депчи. Ошо энергетик дагы өтө зыян да. Ошону эми ичпеш керек ошо. Ошону ичпегенге көп убакыт ичин мыкты сон жакшы кеп кеңештериңизди берип өттүңүз. Көп убакыттан бери ийгилик жаратып, эмгек жаратып олтуруп, азыркы учурда дал ушул үзүрүн көрүп жатам деп Мелисбек мырза жогоруда сөздөрүнөн дагы айтып кетти. Ал эми дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Жетишкендиктериңиз көп болсун. Жаш спортчуларга дагы да болсо дем күч берип, мыкты кеп кеңештериңизди айтып, ага катарында жакшы инилерге сөздөрүңүздү айтып, дагы да болсо жол көргөзүп жүрө бериңиз. Бүгүнкү биздин эфирибизге келип, конок болуп, дагы да болсо маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Эми сизге кезекте тизгини катарында эркин микрофон узаталы келиңиз. Ошол азыркы жаштарга, спортсмендерге ушул только машык кыла, убагында сабак окугула, бир кыйынчылык келгенде жашоодо, мен деле жашоомдо өтө кыйынчылыктар болуп атат да. Канчалык адам жогорулаган сайын ошончолук кыйынчылык келет экен өзгөчө. Ошого такшалып, спортто машыгып, убагында бардык нерсени убагында адамдын кадыр баркын билип, адамдын биринчичи канчалаган жогорулаган сайын адам өзүн жоготпой, өзүн баягындай көбүнчө спортсмендер тез эле звезда болуп кетишет да. Звезды орус менен жылдыз орус менен оорушат көп билем да. Ошо оорубай, тренировка кылып, окуп, тренерин угуп, мурдагы кимдер менен мамилеси ошолор менен мамилесин үзбөй, ушундай эми биринчи немесин унутпаш керек да, ошочу жашоонучу. Туура айтасыз, ооба. Сизге дагы да болсо көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Дал ушул спорттун түрү аркылуу Кыргызстандын желегин желбиретип, өнүгүүсүнө дагы да болсо салым кошосуз деген ойдобуз. Муну менен биргеликте жаш спортчуларды тарбиялап өстүрүп, алардын да ийгиликке жетишине себеп болуп жүрө бериңиз. Алдыда иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бул сыйлыктарыңыз, жетишкендиктериңиз үчүн дагы бир ирет